Бізге холодильник өзі 12-ші жылы келіп қойылған бұл Швейцарский Красный Крест тарабынан қойылған. Бұл өте заманбап неме болчу, холодильник, морозильник деп неме болады эми. Холодильник камерада 10 адамға лақташтырған эле. Моркуз өтө аварийный состоянияда болчу. Бир холодильник жок эле, бир ванна деген нерсе жок, врачтык кабинети деген нерсе жок, отдельный контейнер, вакуумтейнер деген нерселер жок, инструменттер жок, бар жогу Кудай кааласа бар азыркы күндөрдө. Азыркы күндөрдө вентиляциябыз болуп калды. Жаңысы. Зданиябыз жаңы эле бүттү. Буюрса эми 10-15 күндө дагы кээ бир кемчиликтерин дагы толтуруп ишке түшүрөбүз. Бар жогу шарттарыбыз бар, инструменттерибиз бар. Кудай кааласа жакшы. Уже эски этаптардан өтүп, жаңы этаптарга өтүп атабыз уже. Вентиляциябыз жок болсо, биринчи күндөн эле баштап уже туруп деп айтабыз да эми, туруп уже жыты чыгышты баштайт. Бүгүнкү күндө аймактык ооруканада моргдон өзүңүздөр көрүп тургандай мына сыртта оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп атат. Эми жакында да тендерге берип атабыз. Иш жагында оңдоп түзөө иштерин, капитальный ремонтун үчүн ысык суу, муздак суу чыгарышын каралып атат. Основной эми бизде эксперт кызматкери жоктугуна байланыштуу келген ушу өлүктөрдү основном областтан келип, эксперттер келип вскрытие кылып кетишет. Ушул кадр жетишпегендиги ушу бизде көйгөй болуп турат.
алмастырган. Мен өзүбүздөн өзүбүз кылабыз. Кайсы канал? Кайсы канал? Аябай бул биринчи болгондо неме болчу деп айнектер ачык болчу, баягы мышык чычкандар кирип алат болчу. Кийин өзүбүздүн эмебиз менен айнектерди тостук, сетмолорду койдук. Бизде Судмед эксперт өзүнүн бикистери менен келет. Бизде потому что полный достаточно количество инструмент жок да. Биздин Жалал Абад областык бюродо область боюнча 10 эксперт эмгектенет. Ошол райондун, шаарлардын аралыгы эң көбү бул 300 километрди, анан 400 километр түзөт. Ошого карабастан биздин эксперттер ошо жеринде барып калкка кызмат көрсөтүп атат. Ал эми морг тууралуу айта турган болсок, бизде областтык бюронун морг эмес, өзүнүн даже баягы имараты жок. Бул имарат болсо биздин муниципалдык имарат, мэрия карайт. Ошол жерде биринчи этажында отурабыз. Бул имаратка эч кандай акча бөлүнбөйт. Моргтордун абалы азыркы учурда аябай төмөн. Анткени моргтор бул ошол областтык оорукананын, райондук, шаардык ооруканалардын балансында турат. Көк Жаңак шаардык ооруканада, Октябрь райондук ооруканаларда моргту атайын жанагындай эле бөлмө гана бөлүп коюшканда, это приспособленное помещение деп коет. Муздаткыч бир гана ушул областтык ооруканада бар.